Кутман таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен Кумушай Маткаримова. Сиздерге бүгүн мен үй шартында жип менен форма чыгарып, помадка менен боёгонду көрсөтүп бермекчимин. Анда эмесе бизге керектелүүчү каражаттар обычный үй шартында колдонгон жип. Жиптин узундугу бир 20 сантиметрдей болот. Анан обычный кисти кашты боёгон, анан помадка. Бул помадкага биринчи биз жипти мынтип боеп алабыз. Көп узун боебойбуз. Биз биринчи мурундун көңдөйү менен кашыбыздын ортолугуну белгилеп алабыз. Андан кийин каштын башталган жерин боеп алабыз. Экөөнүн тең башталган жерлерин боеп алдык. Эми көзүбүздүн мурундун кырынан, мына ооздун учунан баштап туруп, көздүн бүткөн жеринен белгилеп алабыз. Бул жагын да ошентип белгилейбиз. Анан бизге могул каштын чыккан жери көздүн бүткөн жеринен дагы бир белгилеп алабыз. Бул жерибиз кашыбыздын көтөрүлгөн жери болуп эсептелет. Мынтип белгилеп алдык кашыбызды. Мынтип белгилеп алдык. Бул кашыбыздын экөөнүн бирдей чыгышын көрсөтүп берет. Экөөнү бирдей узундуктарын көрсөтүп берет. Анан биз жоондугуну, ичкелигин ушул жерден белгилеп алабыз. Эки каштын башталган жеринен дагы бир мерке кылабыз. Үстүнкүсүнө мерке кылабыз. Анан башталган экөөнүн башынан бул башына чейин экөөнү чызып алабыз. Ушул чызып алганыбызды могул белгилеп алганга чейин ылдыйкы көлөмүнөн жип тартып алабыз. Бул жерден бүткөнгө чейин. Буну дагы ушул башталган жерлеринен белгилеп алабыз. Бүткөн жерине чейин. Биз жип менен белгилеп алдык. Эми ушуну кистинин жардамында өзүбүзгө форма чыгарып боеп алабыз. Бул жип менен форма чыгарганда бизге эки кашыны бирдей кылып чыгарып бергенге жардам берет. Бир кашы жоон, бир кашы ичке, бир кашы кыска, бир кашы узун кылып боеп албастан экөө тең болуп чыгат. Биз өзүбүзгө мынтип боеп алдык. Эми салфетканын жардамында биз ашыкча мына боеп алган жерлерибизди өчүрүп коебуз. Жип менен форманы чыгарып алдык. Щотканын жардамында билинбеген табигый болуп каш болуп чыгат. Мына эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге мен үй шартында жип менен туура каш боёонун жолдорун көрсөтүп бердим. Менин көрсөткөн ыкмалар сиздерге жардам берет деген үмүттөмүн. Анда эмесе саламатта калыңыздар.